саламатсыздарбы, студияга кош келиптирсиздер. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Эми 4-чү элдик курултай кечээ күнү жыйынтыкталды. Баарыбызды кызыктырган албетте сиздер келген өлкөлөрдөгү биздин мекендештердин абалы жана ошондой эле жалпы кандай ой максаттар менен келдиңиздер. Сизден баштасак, анда Эрмек мырза, сиз Польшадан келиптирсиз. Ал жакта канча биздин мекендештерибиз жашайт жана кайсыл маселелерди көтөрүп сиз делегат болуп курултайга катыштыңыз? Биздин өлкө башчысы, өкмөт, администрация ушундай жакшы иш-чараны уюштурганга терең ыраазычылык билдиремин. Өйткені бізге дағы жақсы бір аянтча түзүлүп берди. Ошол жака келип өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү айтып алдык буюрса. Салыштырмалуу башка делегаттар менен биз да сүйлөшүп көрдүк. Мындан мурда келгендер, 3-чү ирет, 2-чи ирет келип жаткандар бардыгы айтып жатышты. Бул жолку курултайдын деңгээли өтө жогорку болду, жакшы болду деп. Ошол анан биздин чет өлкөдө жүргөн мекендештерди негизи тайпа-тайпа бөлүп койгон. Мен Польша, Германия жана Египет өлкөлөрүндөгү биздин мекендештердин көйгөйүн көтөрүп чыктым. 3 мүнөт өтө эле азыраак убакыт кылып коет экен, 3 өлкө үчүн анан 1 мүнөттөн бөлүп, ошо эч кимиси таарынбасын деп ушундай кылып жарыш сөзгө чыгып айттым маселелерди. Бизде негизи Польшада акыркы жылдары мекендештерибиздин саны көбөйүүдө. Ошондуктан бизге элчилик ачуу маселеси өтө курч турган. Себеп дегенде, азыр билесиздер, Орусия менен Украинанын ортосундагы эмелерден улам биздин Литва, Латвия, Эстонияда жашаган жарандар Белоруссияга бара албай атышат да, чек ара жабык болгондуктан. Ошондуктан Польшада элчилик ачылса, ошо Литва, Латвия, Эстонияда жашаган мекендештерибиз дагы Польшадагы Кыргыз Республикасынын элчилигине келип, консулдук кызматтарды алса болот эле да. Андан тышкары негизи эле Польша биздин ишкерлер, өндүрүшчүлөр үчүн Европага эшик болуп бере алат деп ойлойбуз. Себеп дегенде Европадагы ой жүгүртүү, аң сезим, тил биздин жарандарга жакыныраак болот да, жеңилирээк, жакшы. Ошол Берлиндеги биздин мекендештер негизи ошол жерде азыр жаңы төрөлгөн кыргыз үй бүлөлөрдө жаңы төрөлүп жаткан балдарга кыргыз тилин окутуу боюнча маселелерди көтөрүштү. Ошо кандайдыр бир онлайн платформа болобу, онлайн сабактар болобу, ошондойлорду мамлекеттик деңгээлде иштеп, ошо чет өлкөдө жүргөн жарандардын балдарына үйрөтсөк кыргыз тилибизди депчи. Бул да өтө актуалдуу маселе. Андан тышкары биздин ошол көтөргөн маселелердин бири бул соода-экономикалык кызматташтык болду. Европа биримдиги менен, бүткүл Европа өлкөлөрү менен. Себеп дегенде азыр биздин коңшу Өзбекстан аябай активдүү иштеп жатат Европа биримдиги менен. Польша менен да аябай жакшы иштеп жатат. Анан мен өзүм негизи Польшада жеке ишкерлик менен алектенемин. Биздин принцип, биз дагы ошо Кыргызстандагы өндүрүшчүлөрдү алып барып, ошол жактагы, мисалы үчүн, бул жакта кандай багытта иш алып барса, Польшадагы ошондой чоң ири ишканаларды таап, ошолор менен байланыштырып, анан бул жактагы кызматкерлерди алып барып такшалмадан өткөртүп, алар жаңы технологияларды үйрөнүп, ошолор Кыргызстанга келип, ошол Европада үйрөнүп келген билимдин колдонуп, бул жакта өндүрүштө иштешет да. Негизи эле мен сыяктуу мекендештерибиз аябай көп Европа өлкөлөрүндө жакшы ири чоң компанияларда иштеген. Алар да ар дайым даяр да, ошо эгер Кыргызстандан ишкерлер, өндүрүшчүлөр келсе, ошондой жолугушууларды уюштуруп көрсөтүп берүүгөчү. Анан биз ошо сурандык, соода өкүлчүлүгүн Европа кайсы бир өлкөсүнө алышса жакшы болот беле депчи. Ал эми Египет мамлекетинен келген ошо делегат бир көйгөй жазып берди, ошо мен жарыш сөздө айттым. Бул да аябай актуалдуу маселе азыркы учурда. Ошол Европа өлкөлөрү менен түз авиа каттамы болсобу деп да сурандык. Бул дагы соода-экономикалык мамилелердин жогорулатат эле деп ойлойбуз да. Ошол маселелерди көтөрдүк. Биз ойлойбуз, ошо өлкө жетекчисин дагы баягы сүйлөп жатканда бир көзү менен карап турдум, ошо бардыгын жазып алды, өзүн ошо планшетине жазып, эметип. Мындан ары дагы ошо курултайдын катчылыгы бар экен, биз алар менен тыгыз иш алып барып, ошо биздин көтөргөн маселелерибиз кандай чечилип атат, кайсыл стадияда, кандай иштелип жатат, ошолорду контролдоп сурап турабыз буюрса. Ошол анан мен ошол айтып кетет элем, бизде Польшада 2 диаспора бар, алар расмий түрдө катталган. Бирөө кыргыз диаспорасы, бирөө данакер диаспорасы, айымдардын диаспорасы. Ошол жакта бизде дагы аябай жаш жигиттер, кыздар кирген диаспорага активдүү, жакшы иштешет.
Анан алар ошол мени шайлап ушул жака жөнөтүп барып катышып келиңиз деп, бул биз биринчи жолу келип катышып атабыз да. Биз ойлойбуз ошо кийинки жылы кыргыздардын саны көп эме деп бизге дагы көбүрөөк квота берсе, биз да ошол жактан 1-2 киши жөнөтсөк, көп маселелерди айтып калабыз депчи. Анан негизи эле курултайга келгенде мен байкадым. Азыр мурда телевидениядан көрчүбүз, биринчи, экинчи курултайды көбү келип, баягы көйгөйлөрүн айтчы да. Суу жок, тигил жок, бул жок депчи. Азыр эми көрүп атабыз, ошондой маселелер азыраак көтөрүлдү да. Бизге дагы бул жакта жаңы ачылып жаткан өндүрүштөрдү көрсөтүштү. Башында презентация кылышты, өлкөбүз кантип өнүгүп атканынчы. Аябай жакшы иштер жасалып атыптыр, чынында элечи. Биз ошолордун баарын өзүбүздүн мекендештерибизге барып айтып беребиз буюрса. Анан мага эмнеси жакты, ошо чыгып жарыш сөзгө чыгып сүйлөп аткан адамдардын көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү көйгөйдү гана көтөрбөстөн ошо анын кантип чечишин да айтып атты да. Бул эң жакшы да. Баягы мамлекетибизге болгон өзүбүздүн жардамыбыз, салымыбыз деп ойлойм. Рахмат, да алдыда сүйлөшөбүз, Европада биздин мекендештер боюнча. Сиз Анталияда кыргыз диаспорасынын атынан өкүл катары делегат болуп келиптирсиздер да. Кайсы маселелерди көтөрө алдыңыздар? Мен саламатсыздарбы? Мен Анталияда кыргыз диаспорасынын мүчөсүмүн. Айрде биздин ушул көбүнчө эле кыргыз аял мигранттар көпчүлүктү түзөт. Айрде 80% аял мигранттар. Ошол азыркы акыркы учурда эле биздин эң эле көйгөйлүү маселебиз бизге документ иштери. Көп эле нелегальный жашаган, биздин документи жок легалдаштыруу үчүн. Ошон эми ал өзүнүн ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгына карап иш алып барышат экен. Аны биз Тышкы иштер министрине ошол жактан келген катты бердим. Биз дагы Турция менен Кыргызстандын ортосунда достук, аябай бекем жакшы доспуз, билесиздер. Эң эле биринчилерден болуп Кыргызстанды булар эгемендүүлүгүн тааныган, бизге эң эле биринчилерден болуп кол сунган Түркия мамлекети, билесиздер. Ошол каттын жеткирип бердим. Экинчи маселем, биздин дагы мондай эмеде чет мамлекетте жүргөн Эрмекке окшогон жакшы билимдүү эмелерибиз, балдарыбыз, жаштарыбыз аябай көп экен. Ушул балдарга Кыргызстанга тартуу болчу менеки. Кыргызстандан ушуларга иш орундарын берсе, биздин келечегибизге, биздин эмес, биздин балдардын, неберелердин келечегине аябай жакшы өбөлгө болмок. Ошону айтайын деп келем. Анан ушул балдардан чет мамлекетте жашаса деле бизге депутат керек экен. Депутат болсо жогорку советке, жок дегенде бир мисалы бизди 3 мамлекет, Улуу Британияны, Түркияны, анан Италияны кошуп туруп бир жарыш сөзгө бир квота берилди да бизге. Ушул сыяктуу эле бизге бир 2-3-4 регионду бириктирип туруп бирден депутат берип койсо, консулдар деле иштеп атат жакшы, бирок дагы жеңилдик, элге жеңилдик болот эле да. Ошол маселени айтты президент да, көрдүңүздөр, аябай сүйүндүм. Ошо башка дагы эмнени айтсам, аябай Кыргызстан өнүгүүнүн жолунда экен. Азыр бардык жерге барып, ушу келгенден баштап азыркы күнгө чейин, бүгүн да азыр Ала Тоо резонанстан келип атабыз. Аябай жакшы проект экен. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн. Ушундай билимдүү жаштарыбыз көбөйсүн. Аябай сыймыктандым. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздер эми баягы мигранттардын саны боюнча өтө чоң өлкө, бул албетте Орусия. Ал жакта Россия Федерациясында биздин көптөгөн мекендештер окушат, билим алышып, андан тышкары иштеп келишет да. Болгондо да сиз борбор болгон, жүрөгү болгон Москва шаарына келиптирсиз дагы. Мен ойлойм, өтө көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыксаңыздар керек. Кандай маселелерди айта алдыңыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Абдан ушу быйылкы мына 4-чү элдик курултайга келгенибиздин себеби өзүңүздөр көрүп тургандай, мына азыркы ушул Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы достук, кызматташтык, биримдик ушу маселелери дагы абдан жакшы болуп атпайбы? Тыгыз байланышта болуп атабыз.
эми баягы миграциялык документтерди легалдаштыруу жана башка суроолорду болсо баягы биздин өзүбүздүн ар бир тармак Кыргыз Республикасыныкы министерстволор ушундай өздөрүнчө иштеп атышат. Бул мамлекеттик иш. Биз мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөр менен мамлекеттик деңгээлде ушундай иштер жүрүп атат. Биз аларга баягы өзүбүз көрсөтмө бере албайбыз. Колдон келишинче ушундай жеңилдетүүгө кадамдарды таштап атышат. Мына ушул күндө баягы эле ар бир жаран өзүнүн ошол жеке өзүнүн ошо каражаттарын так туура алып, өзүн баягы адамгерчилик сапаты менен бийик жүргөндөрдүкү чындыгында таза. Бир дагы адам баягы реестрге түшпөй, документтери таза болуп, мыйзамдуу жүргөндөр, мыйзамдуу сыйлагандар ошо мыйзамдашкан, ошол боюнча эле баягы жакшынакай болуп калды. Себеби өлкөнүн кайсы жерде жүрбө, өлкөнүн мыйзамына баш ийиш керек. Бул нерселер болду. Андан кийин эле мына биздин Москвадан ошо 4 делегат келдик. Жалгыз эмеспиз. Россиядан негизи 12, ошо 4 делегаттын ичинен биз бөлүштүрүп алдык. Сунуштарыбызды, суроолорубузду бөлүштүрүп алып, өзүбүздүн дагы жакшы жигиттерибиз бар. Анан ушул эң жакшы бир сүйүнүчтүү кабар, тышкы иштер министри бизге ушундай аябай жакшы сүйүнттү. Себеп дегенде Москва шаарында бир аябай биздин ушу суранып жүргөн көптөн бери ВДНХ-дагы салынган маданий борборду айтып атасызбы? Павильон иштеп атат, ишке берилген. Маданий борбор ачылып атат да. Биз үчүн майда эмес, бирок өлкөнүн деңгээлинде майда болгон маселелерди биз ошол жерден так дааны чечип алдык да. Мисалы үчүн Европада көбү апостилди мындай оор болуп атат, анан Кыргызстанга ишеним кат берип, анан апостил кылып атабыз деп айтып аткан да. Бирок мен юстиция министрлиги менен сүйлөшсөм, ал апостилди уже онлайн кылып коюптур да. Сиз интернет аркылуу эле алсаңыздар болот экен да. Консулдуктарга барбайбы, элчиликке барбайбы. Ошол цифровизация дагы аябай жакшы болуп атыптыр Кыргызстанда, түндүк могул эмелерчи. Анткени биз кээ бир ошо Европа өлкөлөрү менен салыштырып көрсөк, мындай алдыга кеткен жок да, көп маселелердечи. Мисалы үчүн көп маалыматтарды ошол эле түндүктөн алып алса болот экен. Аябай жакшы жаңылык киргизилди. Ушул Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган 10 октябрда эме чыгарды, бир закон чыгарды. 5 мамлекеттин ортосунда түрк сойлуу эме киргизди. Ачык эшик, мындайча айтканда. Биз эми баягыдай визасы жок эле бири-бирибизге ушул ID карттар менен биздин кичинекей кирип чыга турган мүмкүнчүлүгүбүз болот экен. Андан кийин жаңы жылда Кудай кааласа ошол ишке ашып калса биздин эжекелердин дагы иши жеңилдейт эле да. Анан бул биздин эжекелердин иштери аябай оор, 24 саат, бир аптада бир гана күн эмелер болот. Эс алуу күнү болот. Ошол эс алуу күнүндө дагы алар баягы эле тапкан ташынганыбыздын баарын Кыргызстанга жөнөтүп, балага, небереге деп эле ошентип биздин энелерди робот катары эле акча тапкан деп түшүнүп калып атат да. Мен ушул министерстволорго да бардыгына кайрылып ушинтип кат жөнүндө да жаздым. Биздин эгер мүмкүнчүлүк болсо, биздин апаларды 18 жашына чейинки баласы бар болсо, ушул чет мамлекетке чыгарбай турган бир укук эме тыюу салуу эмес, бир ушундай бир эме чыгарса, бир закон иштелип чыкса жакшы болмок да. Себеби биздин баягы азыркы учурда бирок ал адамдардын укугу тебеленип ошо тебеленип калат экен да, ошол бар экен да. Же биздин муну бир түшүндүрүү ишин жүргүзүш керек деп ойлойм да. Энелер мектебин ачып, айылдарда ушу апаларга сабак бериш керек болсо жанагындай курстарды ачып кичинекей ошо жерде энелер балдарга, мисалы дагы кечеөнкү көрдүңүздөр, Тоолуу районундагы апаларга 7 баладан төрөсөм 10 акча, 10 бала төрөсөм 10 акча деп жөлөк пулдарды аябай көбөйтпөдү. Ошонун сапаттуулугуна да карасак жакшы болмок да. Себеби 7 бала төрөйм деп эле алардын келечегин ойлош керек. Билесиздер, окуусу бар, аны жайгаштырыш керек. Азыр дагы бир маселени көтөрдүм. Ушул мен да көп жыл 19 жыл айылда жашагам. Ошон үчүн айылдыктардын эмеси да бул көйгөйү.
булар эме кылбай келишет. Айылдык аялдар ушул өздөрү эме кылып алып тиги төрөгөн балдарынын эмнеге кызыкканын, кызыгуусун деле билбей талаада жүргөн апаларыбыз көп да. Ал Түркия мамлекетине барып алып, ыйлап эме кылып калгандар да бар, жабыркагандар да бар. Ошон үчүн эгер ким деле апалар эле эмес, жалпы эле балдарды, кыздарды чет мамлекетке чыгарардын алдында бир атайын курстарды уюштуруп, кайсыл мамлекетке барса, ошол элдин каада салтын, тилин үйрөнүп койсок жакшы болмок. Туура маселе. Ошол маселени дагы жалпы эл укса мүмкүн. Азыр Кыргызстанда деле аябай жакшы болуп калыптыр, аябай сүйүндүм. Ушул жерде деле отуруп акча тапса болот экен. Сөзүңүзгө кошулуп кетем. Айта барыңыздар, урматтуу биздин мекендештерибизге. Чындыгында эле Кыргызстанда бүгүнкү күндө айлык акылар көбөйүп, иштей турган жумушчулар табылбай атат. Ошол эле курулуш тармагында, ошол эле тигүү тармагында Россияда иштеп жүргөн мекендештерге кайрылып атам да. Ошол эле башка тармактарда айдоочулар жетпей атат. Айлыктары ошол эле Россиядан таап аткан айлыктарды бияктан тапса болот. Үй бүлөсүнүн жанында, балдарынын кашында, келинчегинин жанында биз айтып аткан баягы зорду зомбулукта жоголот деген сөз да. Акыры келиш керек. Барыңыздарды чакырабыз, келиңиздер. Эми сизге дагы суроо ошо Орусия деп атпайлыкпы? Сөзүңүздү айтып өттүңүз. Чындыгында эле биздин аякта жашаган мекендештерге жылдан жылга баягы иштеш кыйын болуп атат, документтерин легалдаштыруу. Көтөрө алдык, бардык сунуштарыбызда дагы бар бул маселелер. Себеп дегенде Москва шаарында кыргыз элчилиги бар, өзүңүздөр билесиздер, кыргыз өкүлчүлүк бар. Миграция министерствосундагы өкүлчүлүгү бар. Мына ошолор менен бардык ушул бу жерге келген делегаттар таманыбыз таралып ошо күнү түнү иштейбиз да. Сунуштарды жөнөттүк. Ар бирибиздин ушу 4 чечилет деген жакшынакай жоопду алдык. Эң жакшы жоопду алдык. Себеп дегенде өзүңүз көрдүңүз, мына биздин урматтуу ажообуз дагы ошону белгилеп акырын айта кетти. Эң көп мугалимдер Россияда. Ошо мугалимдердин айлыгы көбөйөт. Мына деп ошо биздин эң жакшы сүйүнүчтүү кабар болуп атат. Бардык мына Кыргызстандын өнүгүп өскөнүн көрүп көз сүйүнүп атпайбы? Анан эми бардыгы тең эле ошол мигранттар азыр көрүп турушат да, интернеттен бардыгын көрүп билип атышат. Менимче булардын бардыгы ошол жакынкы убакыттарда чечилчү ушундай бир жакшы маселелер да. Жылдын башында эми күтүп туралы, себеп дегенде мына өзүңүздөр эмне деген мекенибиз ошо бизди кучагына алып, бир башкача ошо мигранттардын интеллектуалдуу жүзү келиптир да. Бул ошо делегаттыккачы билимдүү, ушундай бир акылдуу, бири болбосо бири ошо дагы ошо өлкөбүзгө келип кызматтарын кылып, өздөрүнүн мына эрмектей болгон ошо мыкты кубаныч, ошо мыкты ушундай бир зыңгыраган жигиттерибиз, кыздарыбыз, ушундай сонун долбоорлору, ушундай сонун иштери бар экен. Ошолордун баарын ошо башка өлкөдө иштебей, өзүбүздө иштешсе, өлкөдө эң сонун болбойбу? Рахмат. Чындыгында эле биз Кыргызстанда жашап жүрүп, биздин өнүгүп өсүп атканыбызды биз байкай бербейбиз, жалпылап сүйүнүп атабыз. Бирок алыстан келген сиздерге чындыгында эле даана көрүнүп атыптыр. Кубанычтабыз. Биздин мекенибиз өнүп өсүп, алдыны көздөй жылып атканына. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Мен сиздерге эркин микрофон берейин. Жалпы кыргызстандыктарды ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп каалоо тилектериңиздер болсо, же айтылбай калган сөздөр болсо, кайрылып кетсеңиздер болот, микрофон сиздерде. Рахмат чоң. Чакырууңузга дагы бир жолу рахмат. Бардык телекөрүүчүлөрдү келе жаткан жаңы жыл менен куттуктаймын. Ден соолук каалаймын. Өлкөбүз өнүгүп өсө берсин. Мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизге аябай чоң ыраазычылыгымды билгизем. Урматтуу элим, ушул алдыбызда кирип келе жаткан жылкы жылыбыз ооматтын жылы болсун, ар бир үйдө тынччылык, аманчылык, бейкуччулук болсун, өлкөбүз өркүндөп өсө берсин. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жана ошондой эле сиздерге терең ыраазычылык, ошо элдин үмүтүн жеткирели деп биз ушундай келсек жакшынакай
ушундай кубаныч менен кабыл алып, ар бирибиздин сөзүбүздү угуп, эми мына ушунчалык министерство бардык ар кайсы ушу иштерибиздин бардыгы тең акырына чыгып, сиз айткандай ушу сунуштарыбыз, ошол көйгөйлөрүбүздүн бардыгы чечилип, ушу Россиядагы жарандарга дагы бир жакшы бир жардам болуп, бир жеңилдик болуп калар деген үмүттө жакшы жоопторду күтүп, жаңы жылыбызга кадам таштайбыз. Аманчылыкта, эсенчиликте бололу, өзүбүздүн мекенибизге келип кызмат кылалы деген пикирдебиз. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да убактыңыздарды бөлүп түшүнүп атабыз. 2 күн курултайда жүрдүңүздөр, андан тышкары мынакей бүгүн да сиздерде иш-чаралар болуп атыптыр. Ага карабастан бизге келип, менин суроолорума жооп берип, өзүңүздөрдүн телекөрүүчүлөргө баягы көйгөйлүү маселелерди көтөрө билгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен алыста жүргөн мекендештерибиз аман эсен болсун. Баарыңыздарды Кыргызстанга кайрадан кайтууга чакырабыз. Мекенибиз өсүп атат, өнүгүп атабыз. Келе жаткан жыл ийгиликтерди алып келсин. Рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.